Акылай февралдын башында апасына кошуна киши оозунан өпкөнүн айтып, чыр салган. Себеби жалгыз бой эне кызын эч нерседен кем кылбайын деп, кошумча иштеп, Акылайды кээде көп жылдан бери катташкан кошунасынын үйүнө калтырып кетчү. Кошунасы кызына тийишип жүргөнүн эне билген да, байкаган да эмес. Кыз да апасына бир топ убакыттан кийин гана айтып берген. Түнжүндө окутуп атканыбызда мен болсо комнатада окутганда, бүт баары залда окутуп атканда түнчүндө келип алып мен шымын чечип турсим чечип анан мен ойлогом да жөн эле чечип коюп анан кайра кетип калат экен. Анан турсимди чечип анан жерге алып чыгып алып түшүп анан жана жер кармап анан өпкүлүп өпкүлүүдө анан мен мындай жаттым да, ошол жерде жатканда ыйлап баштадым да, ыйлабандан сразу туруп турсимди кийип алып, наоборот кийип салыптыр да. Ошо кайра кроватька жатып койду да, мен где-то 5 мүнөттөн кайра келди да. 5 мүнөттөн келди, анан кайра слезымды кетирип туруп анан ыйлаба деп коюп анан кетип калды да кайра. Мен уктап калдым. Мен суу ташып келатканда, апам кир жууп отуруп аткандай жумуш кылып атканбыз да, үйдө анан суу ташып келип отурбуз да. Ошондо суубуз толуп калганда, келип атканда мен суу ташып жүрдүм да алардын үйүндө. Суу ташып атканда мен сууну уже ташып атканда сууну коюп кой деди да, койдум да, кайра колуман кармап турду да, скатка алып кирди да мени. Ошол жерден 5 жолу өптү да мени. Эмнеге коркуп аттың? Эмнеге айтып бере албадың апаңа? Жок, мен коркутуп аттым да, эч кимге айтпа, апаңа айтпа деп айтып аттым да. Акылай өзүн жаман сезип, ооруканага да жатып чыкты. Апасынын айтымында ал түн ичинде дагы деле кыйналып уктайт. Ошондуктан дары ичүүнү улантып жатыптыр. Кызга дайындалган соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматынан анын мазмунун тергөө купуясына байланыштуу ачыктай албайбыз дешти. Анткени менен кыздын энеси Медиахабка экспертизанын корутундусун айтып берди. Кызымдын акыл эси ордунда деп жазылыптыр. Тартиптери немелерин баары жакшы жазылыптыр. Ордунда деп эч кандай калп айткан оору менен оорубайт деп жазылыптыр. Анан кээ бир жерлерине мен ошо тоготер жерлерин айтпай эле коеюн, бирок ошо тоготер жерлерин кайра неметебиз да, дополнительный экспертиза өткөзөбүз адвокаттар менен. Тергөөгө мен ыраазы эмесмин, себеби биздин ситуацияны Эльвира Сурабалдиева жогорку кеңешке алып чыгып суранды эле, Зулушевден карап койбойсуңарбы депчи. Ошондон кийин кайра мага кысымдар көрсөтүлдү. Мектепке келип окуучунун, кызымдын классташтарын суракка алабыз деп келишти. Андан сырткары да бир свидетель бар болчу. Ошо свидетельди жумушунан эч кандай немеси жок алып кетип калышыптыр. Пригласительный жок эле албас депчи. Алып барып сокулукка алып барып же сурабайт, же объяснительный албайт, же очный ставка кылбай туруп эле жумушунан алып барып туруп кайра кете бер деп кетирип коюптур. Ушул тууралуу материалдарды биз МВДга анан генеральный прокурорго жалоба жаздык бүгүнкү күндө. Тергөөчү мага эже канымды ичип бүтмө болдуңар. Мен бул делону алып барбайм, мындан кийин өткөзүп берем, ошону менен жакшы кабыл ала деп койду. Адвокатым болсо прокурору воняет деп жазыптыр. Ошо мен прокурорго кичине арызданып баргам, ошондо прокурору воняет, анан канымды ичип атасыңар, мен бул дело менен сиз менен эч кандай карым катнаш болгум келбейт, жакшы барыңыз деп коюптур. Ушуну менен коштошобуз депчи. Бүгүнкү күндө ушу ишти козготуш, ишти териштириш мен үчүн аябай кыйын нерсе болду, потому что адвокат жалдаганга туура келди. Тергөөчүнүн туура эмес кылган иштеринин аркасы менен өзүм чуркап жүрүп эптеп бир жакшы ишти жазадым деп ойлойм, потому что мен кызымдын укугун коргошум керек да. А мен коргобосом ким коргойт? Анан укук коргоочу следователь колдобосо, анан адвокат алганга туура келди. Адвокат дагы бекер иштебейт. Ушинтип чарчадым да, ушу иликтөөдөнчү. Анан мындан аркы бир сураныч бар эле да, ушундай бир депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары
Курманбек Зулушев өзү контролго алып ушул ишти жакшынакай кылып карап беришсе жакшы болот эле да. Ушул мен үчүн аябай кыйын нерсе болду. Мен эми колуман кичинекенедей эле кишикемин, менин сөзүмдү укпагандай эле болушту да. Анан чуркап жүрүп эптеп ошо иш козголду. Бүгүнкү күнгө чейин ошо кызымды чакырып алып 2 саат кармап, анан кете бергиле, мунун адвокаты жок келиптир деп же бир неме кылышпайт. Ушинтип орто жолдо кыйнады да, кызды дагы мени дагы кыйнашып. Анан чакырып алып саат 9дарда очный ставка кылабыз деп 9га чейин допрос, 8:30га чейин допрос кылышып, ыйлатып кызды огуш бетер травма кылышты да. Анан дальше дагы ушинтип мындай иштерди алып барбашты үчүн ушу депутаттардан суранат элем, мага жардам бергиле. Ошондой эле главный прокурор биздин Курманбек Зулушев ушуну өз көзөмөлүнө алып, объективдүү расследование кылып беришин суранам. Интервью тартылгандан кийин эне бизге кайра байланышып, экспертизанын жыйынтыгы менен коюлган суроолорго так жооп алынбагандыктан экспертиза кайрадан дайындалганын айтты. Бул окуяны коомчулукка Медиахаб алып чыккан. Сокулуктун тургуну кеңсебизге келип, кызы кошунасынан кордук көргөнүн айтып, милициядан ишти тыкыр иликтөөнү талап кылган. Кийин редакциябызга шектүү өзү да кайрылып, ага жалган жала жабылып жатканын билдирген эле. Милиция 16 жашка толуу эле кызга сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Жалгыз боо эне тергөөчүнүн ишине нааразы. Себеби аймактык милиционер мектепке чейин барып, кызынын классташтарын суракка чакыргысы келген. Ал эми тергөөчү шектүү менен беттештирем деп, кызын бир канча жолу милицияга чакырган. Эне кызы кошунаны көргөн сайын өзүн жаман сезип, ыйлап жатат дейт. Менин атым Эльвира Султанмурат кызы. Медиахаб менен кала бериңиз.